Günөөкөр musulmandардын бейишке кирүүсү. Абу Саид радиаллаху анхунун айтымында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: Ал эми тозоктогулар эч качан өлбөйт да, тирилбейт да. Алар тозокто кылган күнөөлөрүнө жараша азапталып, күйүп, өң келбети таанылбай калганда, аларды шафаат кылууга уруксат берилет. Анан аларды топ-тобу менен алып келип, бейиштин дарыяларына ташташат да, о бейиш ээлери, аларга суу чачкыла деп айтылат. Анан алар сел агызып келип, топурактын астында калган уруктай өсүп чыгышат. Ал эми бейиштегилер тиги тозоктон чыгып, анан бейишке киргендерди тозокулар деп аташат. Бул тууралуу Имран бин Хусейн радиаллаху анхунун айтымында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: менин шафаатым менен бир топ адам тозоктон чыгып, бейишке кирет. Аларды андагылар тозокулар деп аташат деп айткан. Жабир радиаллаху анхунун айтымындагы хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: адамдар тозоктон шафаат аркылуу чыгышат. Алар ичке бадыраң сыяктуу ак түстө болот деп айтылган. Анас ибн Малик радиаллаху анхунун айтымындагы хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: тозок отуна күйгөн адамдардын бир тобу бейишке кирет. Аларды бейиш ээлери тозокулар деп аташат деген. Абу Хурайра радиаллаху анхунун айтымында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: Аллах Таала пенделерин эсеп-кысап кылгандан кийин мээрими менен тозоктогулардан чыгууну каалап, периштелерге аларга эч нерсени шерик кылбаган, жүрөгүндө ла илаха иллаллах келмеси барлардын баарын чыгаргыла дейт. Периштелер алардын саждасынын изинен тааныйт. Анткени от адамды сажда кылган мүчөлөрүн күйгүзбөйт. Аллах Таала отту сажда кыла турган мүчөлөрдү күйгүзүүдөн тыйган. Алар тозоктон күйүп чыгат. Анан алардын үстүнө тирүүлүктүн суусу куюлуп, алар сел агызып келген уруктай өнүп, өсүп чыгат. Аллах Таала жүрөгүндө ыйманы барларды тозоктон чыгарып, акырында жүрөгүндө кыпындай ыйманы барларды да чыгарат. Абу Саид Худри радиаллаху анхунун айтымында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: Аллах Таала кимди кааласа, өз мээрими менен бейишке киргизет. Ал эми тозок ээлерин тозокко киргизет. Анан периштелерге жүрөгүндө кыпындай ыйманы барларды карап, аларды да чыгаргыла деп айтат. Анас бин Малик радиаллаху анхунун айтымында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: Ла илаха иллаллах деп айткан, жүрөгүндө арпа данындай ыйманы барлар тозоктон чыгарылат. Анан ла илаха иллаллах деп айткан, жүрөгүндө буудайдын данындай ыйманы барлар чыгарылат. Анан ла илаха иллаллах деп айткан, жүрөгүндө кыпындай ыйманы барлар чыгарылат.